Бүгін КТРК'нын Ала-Тоо 24 каналының түзілгөндігіне 2 жыл толды. Бұл аралықта өз алдынча күнүтүн иштеген маалыматты каналдын ишмердүүлүгүн калыптандыруу боюнча арбын иштер жасалды. Ала-Тоо 24 телеканалынын көрүүчүлөрү күнүгө онлайн режиминде Кыргызстанда жана чет жактарда болуп жаткан окуяларды көрө алышат. Бул башталышы гана, алдыда дагы көптөгөн жаңылыктар жана кызыктар бар. Биздин кабарчылар мындан ары дагы жеринен репортаждарды даярдап, кызыктуу адамдар тууралуу окуяларды айтып берип, күндүн өзөктүү маселелерин чагылдырып турмакчы. Мунун бардыгын Ала-Тоо 24-төн көрүңүздөр. Бүгүнкү күндө 60га жакын телеканал бар. Бирөөсүндө дагы 24 саат жаңылыктар жок. Жалгыз гана Ала-Тоо 24 бар. Себептен бул көч аябай көп күч керек, аябай көп ресурс керек, аябай көп мээнет керек. Ошонун баарын биз КТР өзүбүз ача алганыбызга абдан чоң сыймыктануу менен мен кабыл алам. Ала-Тоо 24 каналы ачылганга чейин биз 2 жылдай даярданганбыз. Башка дүйнөлүк маалымат каналдардын тажрыйбасын изилдеп көрүп, контенттин структурасын карап, ошол эле мезгилде өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөргө карап иш алып барганбыз. Албетте 24 саат контентти кантип толтурабыз деп коркунучтар болгон. Бирок Ала-Тоо маалымат программасынын жамааты мыкты журналисттерден, операторлордон жана башка кызматкерлерден турат. Ошондуктан өз күчүбүзгө ишенип, КТРК'нын жетекчилигин ишенимин актайлы деп Ала-Тоо 24 каналын ачканбыз.